Колдорунда рюмка. Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевдин сүрөтү жарыяланды. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жубайлары менен бирге колдорунда рюмка кармап турган сүрөттөрү жарыяланды. Сүрөттөрдү Facebook баракчасына жарыялаган Кубат Макешов аттуу адам аны качан тартылгандыгын жазган эмес. Учурда интернет колдонуучулары мурдагы президенттердин сүрөттөрүн социалдык тармактарда бөлүшүп, кызуу талкуулап жаткан чагы. Буга чейин эл арасында Сооронбай Жээнбеков такыбы адам, ал 5 мал намаз окуйт деген сөздөр айтылып келчү. Экс-президенттин жума намазга барган учурда сүрөттөрү менен видеолору азырда жарыяланып турат. 2019 март айында Алмазбек Атамбаев 10 грамм стаканым бар, мен кызылынан ичем, Сооронбай агынан алат деген сөзү менен элди күлкүгө салган. Мана келди. 29 мартта Сооронбай Жээнбеков мага үйгө келген. Дастарханга отурганбыз. Коньяк менен аракты ичип. Мен коньякты ичип коем. Кытайдан алып келген рюмкам бар 10 грамм. Сооронбай агын ичет. Калп десе күбөлөрүм бар да керек болсо. Раядан баштап бир топ бар да. Анан кийин мында да. Бүгүн 13 ноябрда БШКга өзүн көрсөтүү тартибинде Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна өзүн талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын жараны 1966 жылдын 31 августта туулган, убактылуу иштөөгө Асанов Курсан Сатарович арыз менен кайрылды. Курсан Асанов Кыргызстанда акыркы жылдары болуп өткөн революцияларда, айрыкча 6 октябрда болуп өткөн төңкөрүлүштө ойногон активдүү ролдорунан белгилүү. Эске салсак, октябрь окуяларынын тиешеси бар деп абакта камалып келген. Бирок 5 ноябрда үй камагына чыгарылган. Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн арызын тапшырды. Кыргызстанда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бүгүн 14 ноябрда Кыргызстандын президентинин кызмат ордуна талапкерлигин көрсөтүү үчүн документтерин тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын президентинин кызмат ордуна талапкерлерин документтеринин тизмеси жөнүндө Кыргызстандын БШКсынын токтомуна алайык. Садыр Жапаров Кыргызстандын президентинин кызмат ордуна талапкерлигин көрсөтүү ниети жөнүндө арызын башка мамлекеттин жарандыгы жок деген маалыматты чет мамлекеттин жарандыгы жоктугу боюнча жеке маалыматтарды карап чыгууга жазуу түрүндө макулдугун, мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификатты жана башка зарыл маалыматтарды, документтердин формаларын жана көчүрмөлөрүн тапшырды. Эске салсак, мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында белгиленген. Булак аргумент кейчи. Дүйнөдөгү эң ири күн электр станциясы Тажикстанда курулду. Тажикстандын Муграб шаарында өлкөдөгү эң ири күн электр станциясы ишке кирди. 2020 киловатт жаңы күн электр станциясы ачылгандыгын чет элдик басылмалар жазып чыкты. Бул объект Тажикстандагы ошондой эле дүйнөдөгү эң бийик тоолуу, эң ири күн электр станциясы. Долбоордун курамына кубаттуулугу 180 киловатт-саат болгон гибриддик электр энергиясы сактоочу станция кирет деп айтылат билдирүүдө. Бул күн электр станциясынын ишке кириши менен толугу Бадахшат автономиялуу облусунун Муграб шаарында 6000ден ашуун адам электр жарыгына ээ болушту. Маалымат үчүн айта кетсек, Муграб